Жаңы окуу жылына карата президенттик фонддун эсебинен алынып берилген кызматтык унааларды Миңкуш эли айрыкча балдар кубануу менен кабыл алды. Белек катары келген кичи автобустар эми алыс жерде жашаган балдарды мектепке ташуу үчүн колдонулат. Унаалардын ачкычын президенттин Нарын облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Алтынбек Эргешов тапшырды. Ал өз сөзүндө Миңкуш эли тарабынан көтөрүлгөн көйгөйлөр президенттин тапшырмасы менен чечилип жатканын, жакында калк саламаттыгы үчүн гемодиализ аппараты алынып берилерин билдирди. Сиздер көтөргөн маселе менен баары менен таанышып, өз жеринде чечип бардыгын, тиешелүү тапшырмалардын баарын берип, мына бүгүнкү күндө акырын четинен аткарылууда. Гемодиализ тууралуу дагы сөз болду эле, туурабы Пынар эже? Ал мындай гемодиализдин өзү жабдык маселе чечилген. Могул чоң иш-чараларыбыз бүтөрү менен эмдиги жылы 10 километр асфальт жолго кирип атат. Кийинки жылы менен 12 километр менен Кудай буйруса мына Миңкуш Сары Булуң участкасы бары басылат. Буга чейин Миңкуштун айыл өкмөтү тарабынан атайын унаа уюштурулуп, алыс жердеги окуучуларды мектепке ташуучу. Бирок унаа эски болгондуктан бузулуп түйшүк жаратчу. Эми мындай көйгөй жаралбайт. Мектеп окуучулары үчүн бүгүн чоң майрам, себеби мамлекет башчысы белек кылган мына ушул кичи автобустардын бирине биз дагы олтуруп мектепти көздөй жөнөдүк. Эми балдар кышкысын үшүбөй мына ушул кызматтык унаалар менен мектепке барышат. Азыр окуучулардын маанайын билүү үчүн микрофон сунуп көрөлү. Автобус жактыбы? Маанайың кандай? Ооба, абдан жакты. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Жапаров Нуркожоевич? Ушул Миңкуш окуучулардын ойлоп бизди ойлогонуңуз үчүн жан дилиңизден бизге маршрутка бергениңиз үчүн сизге абдан чоң рахмат. Сиздерге абдан чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз деген ушул классыбызда жакшы окуп, жакшы инсандардын ордун басып, жакшы окуйбуз деп сөз беребиз. Миңкуш мектебинин атынан ысык салам. Маанайың кандай? Автобус жактыбы? Мурун кандай болуп каттачу элеңер? Мектепке кантип жетчү элеңер? Жакшы, бизге мектепке маршрутка бузулуп калганда жөө барчык. Анан абдан кыйын болчу бизге. Азыр болсо мындай жакшы мүмкүнчүлүк болуп жатат. Биз үчүн абдан кубанып атабыз. Эми кечикпей барасыңар мектепке? Ооба. Сен да сүйлөйсүңбү? Саламатсыздарбы? Азыркы учурда биз абдан кубанычтабыз, себеби ушундай маршрутка берип жатканыңыздарга. Сиздерге чоң рахмат жана ошондой эле баарыбыздын атыбыздан сиздерге чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кичи автобустар жергиликтүү калктын суранычы менен алынды. Бир ай мурда өлкө башчысы Миңкуш эли менен жолугуп, элдин көйгөйүн уккан. Анда бир топ көйгөйлөрдүн арасынан транспорт маселеси дагы айтылган болчу. Тургундар элдин мүдөөсүн аткарган мамлекет башчыга ыраазычылыгын билдирди. Бул чоң саамалык жергебизде мындайча айтканда майрам болуп атат. Ал кишиге биз чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз, чоң рахмат. Биздин ушурекиндей көйгөй болуп турган темабызга көңүл буруп, ушинтип койгонуна чоң рахмат. Ушу маршрутка келди дегенде сүйүнүп ушул жака балдар менен келдим. Же ошо дальний Миңкуштан школага чейин 7 километр балдарыбыз кээде жөө келчи. Биз деле келе албайбыз, бияка деле продукту суратып алганга деле. Рахмат, Садырга рахмат, чоң рахмат, ыраазычылыгыбызды билгизип атабыз алтын. Эми унаалар айыл өкмөтү тарабынан көзөмөлдө болуп, күйүүчү майы менен камсыз болуп турат. Окуучулар негизинде кыйналышча алыс жактан берет, дальний Миңкуш, Кызыл Сөөк айылынан бери келишет. Ошого окуучуларга жана мугалимдерге абдан жакшы болду. Айыл өкмөт бөлүп берет муну. Айыл өкмөт бир маршрутканы дальний Миңкушка, бир маршрутканы Кызыл Сөөккө кылып, өздөрү жайгаштырып бөлүп беришет. Миңкушта 3 мектеп бар. Анда жалпы 567 окуучу билим алып, 63 мугалим эмгектенет. Айжамал Болот кызы, Норус Абылаев, Нарын жаңылыктары.